Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз Ысык Көл областына караштуу Түп районундагы кереметтүү Каркыра жайлоосуна бет алдык. Биздин эс алуу күндөрүбүздөн бир аз үзүндү катары жана албетте Кыргызстаныбыздын ушундай кооз жерин даңазалап көрсөткүбүз келди. Эгер кызык болсо, биз менен бирге болуңуздар. Эң алгачкы эле бизге жолуккан мына ушул үй Чыңгыз Айтматовдун Бугу эне чыгармасы аркылуу бизге таанымал болгон Момун Чалдын жашаган үйү. Чыныгы Момун Чал мына ушул үйдө жашаган экен. Азыр эми музей болуп калды десек болот. Мына ушундай кереметтүү кооз жерде жайгашкан. Сапарыбызды андан ары улай биз Кыргызстан менен Казакстандын чек арасын бойлоп баратабыз. Бул жерде атайын туристтер, альпинисттер үчүн токтоочу лагерь дагы жайгашкан. Көбүнчө айтышат, Хан Теңири чокусун багындырам деп бараткан альпинисттер дал ушул жерге келип, токтоп, эс алып, андан ары өздөрүнүн сапарын улап кетишет деп. Жол албетте алысыраак, ошого карабастан ушундай кереметтүү кооз жерге келип эс алуу өзүнчө эле бир ырахат, жан дүйнөңүз менен эс алып кетесиз деп толук ишендире алам. Жана ошондой максат менен биз да бүгүн келип, куурдак бышырып жеп, эс алып кетели деп турабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Маалыматтарга караганда бир гана туристтер эле эмес, жада калса каркыралар дагы жаз, күз айларында жылуу жака учуп баратышып, дал ушул жерге келип токтоп, эс алышып, андан ары учуп кетишчү экен. Ошол себептен аты дагы Каркыра деп аталып калган деп жүрөт. Ал эми бул узундугу 113 км болгон Казакстан менен Кыргызстандын аймагы аркылуу мөлтүрөп аккан Каркыра суусу. Биз болсо өзүбүздүн болжоп койгон жерибизге жеттик. Эми дароо очокту жагып, дасторконубузду жайып, тамагыбызды жасап алалы деп чечтик. Анткени өзүңүздөр билгендей эле, жайлоодо аба ырайы бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Айрыкча Каркыра жайлоосунда 4 мезгилди бирдей көрүүгө болот деп айтышат. Ошондуктан аба ырайы жакшы кезинде тамагыбызды жасап алалы деп чечтик. Бүгүн биз Кыргыздын улуттук тамактарынын бири куурдакты бышыралы деп отурабыз. Албетте жасалышына карап эң эле жөнөкөй жана жаш коозунун эти тез бышып, жайлоодо жаратылыштын кучагында өзгөчө даамдуу болот деген үмүттөмүн.
Достор, мына ушинтип биздин куурдагыбыз дагы айткандай эле тез эле даяр болду. 40-50 мүнөттө бышып, самоордун ысык чайынан ичип, даамдуу куурдагыбыз менен таттуу тамактанып алып, андан кийин бир аз сейилдеп келели деп чечтик. Мы купим аквариум, можно? И дай его. Привет, как тебя зовут? Акуленок. Он такой быстрый. Мына ушундай кереметтүү жерде тоо таштын арасында кыялданып, ааламга жол айылдан башталат демекчи. Өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кооз жерлерин кыдырып, өз көзүбүз менен көрүп келсек деген кыялдарыбыз менен жараткандан тилеп жолго чыктык. Ал эми күн батканча дагы бир 2 жерди көрсөтүп калууга шаштык. Бул Манас эпосундагы Көкөтайдын ашы берилген жер деп айтышат. Кошой Баатырдын айтканы бар экен: ай аламдын баарысын айланып жүрүп кыдырып, аты угулат каркыра, артыкча башка ошо жер. Аңыз кылат биздин эл. Мүдүрүлөр аңгек жок, суур жеген кемер жок. Каркыранын түзүндө нелер бар да нелер жок. Сай-сайынан шаркырап, миңден булак куюлган. Үкүрчүнүн оюна, 3 капкактын боюна. Кемегени касчу жер, керилген өзөн кеген суу, кең бойлоп атты чапчу жер. Кең тамаша салчу жер. Бокмурун тилимди алсаң көчөлү, каркырага жетели деп бекеринен айтылбаса керек. Сапарыбыздын соңунда биз Санташ деген жерге келдик. Бул жерде 2 үйүлгөн таштар бар. Бири чоң, бири кичинерээк. Ал үйүлгөн таштардын да өзүнүн аңызы бар экен. Алардын бири боюнча убагында Темирлан Баатыр согушка баратып, өзүнүн желдеттерине бирден таш ала келип, ушул жерге үйүп кетесиңер деп буйрук берген экен. Ал согушка бараткан желдеттеринин санын билиш үчүн чындыгында мен бул таштарды көрүп аябагандай таң калдым. Ушунча жигит демек согушка кеткен экен деп. Аябагандай көп, өзүнчө эле бир кичинекей тоо болуп калган. Бул жайнаган таштарды согушка баратып таштап кетишкен болсо, кайрадан согуштан кайтып келгендери дагы бирден таш алып, жанындагы кичинекей үймөккө таштап кетишкен экен. Ал үймөк бир топ эле кичинекей, азыр көп деле билинбей калган, үстү чөп басып, азайып калган деп да айтышат. Үй салгандар ташып кетишкен деп да жатышат. Биз аны албетте так биле албайбыз жана тарыхчы болбогондон кийин так айта да албайбыз. Эгер сиздин так маалыматыңыз болсо, тарыхка кызыккан жайыңыз бар болсо, биз менен бөлүшүп комментарий аркылуу жазып койсоңуз бизге абдан кызыктуу. Ал эми биздин видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыбызга катталыңыздар. Биздин сапарыбыз аягына чыкты. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.